Москвада түндө көчөгө жүрмөлөп чыккан ымыркай кыз. Окуянын чоо жайы белгилүү болду. Москва шаарынын четиндеги райондордун биринде көчөдө түндө жүрмөлөп жүргөн 11 айлык ымыркай кызды психикалык жактан жабыркаган чоң энеси үйдөн көтөрүп чыгып кеткен. Бул тууралуу 112 телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, ымыркай кызды байкап калган Баха аттуу айдоочу болгон. Ал алгач жүрөгү түшүп, андан кийин ымыркайды унаага алып келип салып, үстүн жаап жылыткан. Ымыркай көгөрүп үшүп калган. Ал жерде жүк ташуучу унаалар арты-артынан өтүп жаткан. Алар ымыркайды байкамак эмес. Андан ымыркайды сураган аял чоң энеси болгон. Ал психикалык жактан жабыркайт жана жакында эле дарылоо курсунан чыккан. Ал небересин түндө үйдөн көтөрүп чыгып кеткен. Ымыркай кыз анын колунан кантип чыгып көчөгө жүрмөлөп чыкканы белгисиз. Ымыркайдын ата-энеси айдоочуга ыраазычылык иретинде акча берген. Бирок айдоочу аны алуудан баш тарткан. Буга чейин Москвадагы көчөлөрдүн биринде түндө ымыркай көчөгө жүрмөлөп чыкканы кабарланган. Булак Суперкежи. Москва шаарындагы мекенештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Баса белгилеп кетчү нерсе регистрация жасабайбыз, башка документтин бардык түрүн бүтүрөбүз. Экрандагы номерге кайрылыңыз. УКМК Facebook колдонуучусун кармады. Массалык башаламандыкка чакырык жасаган Али Усман аттуу Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМКнын маалыматына ылайык, ал массалык башаламандыктарга жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө чакырыктарды байма-бай жарыялап келген. Кармалган жаран 1978-жылы туулган жаран болгон. Ал өзүнүн жасаган иштери үчүн, жоопкерчиликтен качуу үчүн купуялуулук жөндөөлөрүнө кайрылып, Facebook социалдык тармагынын фейк аккаунттарын колдонгон. Кармалган жаран Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү мүчөсү экени аныкталды. Азыркы учурда кошумча тергөө иш-чараларын башка тиешеси бар адамдарды аныктоо үчүн тиешелүү тергөө процессуалдык аракеттер жүргүзүлүүдө деп билдиришти УКМКдан. Ал эми жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. УКМК расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козотууга, ошондой эле массалык башаламандыктарды уюштурууга жана ага катышууга багытталган аракеттер үчүн мыйзамда 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу менен кылмыш жаза жоопкерчилиги каралгандыгын эскертти. Вашингтондогу авиакырсыктан набыт болгон 67 кишинин сөөгү дарыядан чыгарылды. Вашингтондо American Airlines авиакомпаниясынын учагы менен аскердик тик учактын кагылышынан каза болгон 67 адамдын бардыгынын сөөгү Потомак дарыясынан чыгарылды. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жергиликтүү бийликке таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда, каза болгондордун бирөөсүнүн башкасынын өздүгү такталды. Ошондой эле учактын бир нече чоң бөлүктөрү, анын ичинде оң канаты, фюзеляждын борбордук бөлүгү, кабинанын бир бөлүгү дарыядан чыгарылган. 29 январдын кечинде Вашингтондогу Рональд Рейган аэропортуна жакын жерде American Airlines Bombardier жүргүнчү учагы менен Army Black тик учагы кагышып, андан соң Потомак дарыясына кулап түшкөн. Учак кырсыгы Ак үй менен Капитолийден 5 чакырымдай түштүктө болгон. Учактын ичинде 60 жүргүнчү жана 4 экипаж мүчөсү, ал эми тик учакта 3 аскер болгон. The New York Times гезити тик учак ашыкча бийик учуп алып жүргүнчү учагын сүзгөнүн жазган. Федералдык авиациялык администрациянын алдын ала билдирүүсүнө ылайык, Вашингтон аэропортунда кырсык болгон күнү аба кыймылын көзөмөлдөөчүлөр жетишсиз болгон. Авиакырсыктан 14 фигурист каза болгон. Алардын арасында 1994-жылы Орусиянын курама командасынын курамында көркөм муз тебүү боюнча дүйнөнүн чемпиондору Вадим Наумов менен Евгения Шишкова да бар. Акмак болсоңуз кайрылбайт болчумун. Илим Карыбеков актер Аскат Сулаймановго кайрылды. КТРКнын мурдагы директору, жарандык активист, блогер Илим Карыбеков белгилүү актер Аскат Сулаймановдун өлкөдөгү чала блогерлерди сындаганына жооп берди. Бул тууралуу ал бүгүн социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Карыбеков Сулайманов менен бирге эл ичиндеги активдүү жарандарга да кайрылаарын белгилеген. Сиз мен ошол блогерлерди тааныйм, бирок атын айтпайм деп жатасыз. Биринчиден, алардын атын айткыңыз келбесе, анда чыгарып эмне кыласыз? Себеби анын терс кесепети дагы бар да. Сиз аларды оңдойн деп чыгарып жатсаңыз, анда аты жөнүн айтыңыз. Эгерде так маалыматыңыз жок болсо, анда тактап туруп чыгарыңыз. А эгерде так билбесеңиз, божомолдоп чыгарбаңыз да. Себеп дегенде бир тыйын албай элге жардам берип жүргөн башка блогерлер бар. Анан элде блогерлердин баары акча алып жаткан турбайбы деген
ой пайда болот да. Сиз кайрылууңуз менен ошол ак ниети менен иштеп жаткан блогерлерге дагы шек келтирип жатасыз да. Элдин көбү булар ушинтип акча табат экен деп ойлоп калат. Элдин баарына бул жакшы, бул жаман блогер деп түшүндүрүп айтып бере албайсың. Аты жөнүн так айтпасаңыз, анда эмне максатта айттыңыз? Хайп үчүнбү? Сиз акыл эстөөсүз да, Аскат мырза. Мен сизди абдан сыйлап жакшы көрөм. Сиз акыл эстөө болбосоңуз же мен жакшы көрбөгөн акмак болсоңуз кайрылбайт болчумун. Сизди акыл эстөө адам катары кайрылып, сиздин кайрылууңуздун кесепетин айтып жатам. Же атын айтыңыз. Биз ошол ооруп жаткан баладан акча тапкан акмактардын жүзүн көрөлү. Же тактай албай жатсаңыз, кайрылууңузду алып коюңуз, деди Карыпбеков. Эске салсак, кечээ актер Аскат Сулайманов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өлкөдөгү чала блогерлерге ачуусу келгенин айткан. Актердун айтымында, таанышы блогерлерге кайрылса, алар чогулган сумманын 25%-ын берүү талабын койгон. Булак супер кежи. Садыр Жапаров Пекиндеги университетте Чыңгыз Айтматовдун бюстун ачты. Президент Садыр Жапаров Кытайдагы Пекин тил жана маданият университетинде залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун бюстунун салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Өлкө башчынын администрациясы билдиргендей, иш-чаранын алдында мамлекет башчысы университеттин ардактуу конокторунун китебине жазуу калтырды. Пекин тил жана маданият университети ар кандай маданияттардын жана идеялардын айкалышкан жери катары мындай масштабтуу инсанды эскерүү үчүн эң сонун аянтча болуп саналат. Бүгүнкү иш-чара маданият мамлекеттерди жана элдерди бириктирип, тилдик, улуттук жана аймактык тоскоолдуктарды жеңүү үчүн уникалдуу жөндөмгө ээ экендигин эскертип турат, деген Жапаров жазуучунун бюстун жасаган кытайлык скульпторго ыраазычылыгын билдирди. Президент бул эмгек Айтматовдун идеяларын жана чыгармачылыгын изилдөөгө үндөп, жаш муундар үчүн илхам булагы болоруна ишенимин билдирди. Ушул сыяктуу демилгелер жана долбоорлор өз ара урматтоого, ишенимге жана илим, маданият жана билим берүүдөгү кызматташтыкты тереңдетүүгө негизделген бекем достугубуздун айкын далили. Пекин тил жана маданият университетинде эстеликтин ачылышы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы маданий-гуманитардык кызматташтыкты чыңдоого олуттуу салым болуп, элдерибиздин достугунун бекем символу катары каларына ишенем, деп белгиледи мамлекет башчысы. Президент Кыргызстан эки өлкөнүн жана элдин гүлдөп өнүгүшү жана бакубат жашоосу үчүн өз ара пайдалуу, өнөктөштүк принциптерине таянып, ынак коңшусу жана ишенимдүү досу Кытай менен ар тараптуу кызматташууга умтулаарын белгиледи. Белгилей кетсек, учурда президент Садыр Жапаров Кытай эл республикасында расмий сапар менен жүрөт.